Assalamu алейкумдар, урматтуу мекендештер. Кандайсыздар? Жакшыбы ден соолук Мен кайрадан Закуп күчмен сиздерге бул 2-3 күн мурун болбоду окуя. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев боюнча. Баягы раматтуулук Камчыбек Көлбаевдин балдары кол салган турбайбы? Бирок Кудай ары бери эле жазалап коет, көрдүңөрбү? Кандай бирөөгө ушундай тийишсиңер? Кудай ары бери эле жазалап, өзүңөр акыры өзүңөр кармалыңар, туурабы? Мындай кылбай жүргүлө эч качан. Силер башка жактын элдери менен мушташсаңар бир жөн. Өзүбүздүн кыргыз болгондо алакандай кыргыз болгондо бирибизди барктап сыйлап өтпөйлүкпү? Бул жашоо өмүрү кыска, убакыт кыска, ден соолук кымбат дегендей. Ажал менен деле кетип атышпайбы, канча деген машиналар менен кетип баратып эле жөндөн жөн эле. Ушу шайтан алгыр, шайтан азгырат да ушундай, көрдүң? Монтип шайтан азгырган адамдарды адам кылып жырткыч болуп, адамды адам өлтүрөм дегендер болбойт го. Кинодо эле көрбөсөң мындай байбектерди. Байбек аткарбайсыңар, колуңарың келип талантыңар ашып ташып атса, рингке чыгып көрсөткүлө күчүңөрдү ашып ташып атса. Эмнеге мындай өзүбүздүн кыргыз ушундай мамлекетибизди өнүктүртүп 3,5 жылдан бери сонун иштерди бүтүрүп атса, карыздар кутулуп атса анан ушинтип чыгып алып көрө албастык кылып бирөөгө жалданып атказып. Эми болду эле, ал концерттин баары бүтпөдү эле өткөндө окуянын баары тең. Ушу Садыр Жапар, Камчыбек Ташиев тиги ден соолукту бекем кармаңыздар. Бул убакыт кыска экен, өмүр кыска экен, көңүл кымбат, ден соолук кымбат дейт, убакыт кымбат. Бирибизди сыйлашып өтөлүк, жакшы балдарыңар, кыздарыңар оңоюн көрүп, ден соолугуңар, нервиңерди чыдамсыздык менен ушу кыргыз элинин сонун нерселерди бүтүрүп берип атасыздар. Элдин жүрөгүнө кала турган, тарыхта кала турган. Бул ден соолук, убакыт кымбат экен ошо. Нервиңерди сактаңыздар, силер жумушуңарды баарыбыз түшүнөбүз. Сиздердин артыңыздарда канча деген патриот, спортсмен, колдоочулар көп. Силерди колдогондор. Коркпоңуздар, духтан түшпөңүздөр. Жанакы коллегаңар арасынан бирөө жыткыч жүргүнчү кимдин кимге кат келген, ким аркылуу берген, ушун баары табылдыбы уже? Табылса жакшы анда. Тиги мындан кийин мондай кармагандан кийин до конца чыгарбай, ушулар тазалаңыз кайра. Жайнап кетмек болду кайра. Мындай адамдардын баарынан жогу жакшы. Бул негизи кинолордон көрүп туруп атышкан го дейм. Илгери деле Брус Ли деле уу менен өлдү деп айтты эле го. Брус Ли уу менен өлбөй эле бирөөлөр эле өлтүрүп койду анычы. Эми аларкы спорт жагыдачы, ал кино жагы. А бул чындык жашоодогу Руслан Аббасовду деле көрдүңөр да. Тиги жөндөн жөн эле жакшы келет эле, Европанын чемпиону болуп келет. Аны деле жартып салды го машинасы менен чогуу. Ушундай көрдүңбү, көрө албас деген, канчалык өзгөчө чыгып, элден башкача чыгып, күчтүү, ушунчалык күчтүү болуп турсаң, көрө албастыгыңды аябай жайнайт экен да, артыңдачы. Жырткычтарың жайнайт экен да. Жана левке деле, арстанга эле чөөлөр аябай өчүп барат го. Шакалдар ошол сыяктуу эле жайнайт экен да. Ошон үчүн Садыр Жапар, Камчыбек Ташиев, духтан түшпөңүздөр. Сиздин артыңыздарда миллиондогон кыргыз бар, колдой турган. Ошон үчүн мага деле чыккан аябай убагында. Тетинде 2018-жылы март айында тааныганда укпай калгандар го дейм, байкабай калгандар менин сырымдычы. Менин да секреттерим ушундук болгон, тиги дөөлөр издеп кафелерди. Тойлорго барсам, кафелер байып болуп кетет, талпалап, жана бурстин бандиттерине жайнап тийишип, сайылып, жаш балдар школдо, пацандардай, жана түрмөдө зектерден бешбетер. Ошондой адамдар менин башыман эле өткөн. Тиги дөөлөр издеп, анан кафе, көчөлөргө чыксам, мен светофордон арып кетип баратсам, тиги сайылып, тийишип, азыр ушу бандиттерим көп да менин дагычы. Кинодо жүргөндө элестетесиң да, мындай айткандачы. Ушул жөн эле кино тартсам дегем да мен дагы. А так менин башыман эле өткөн андай нерсечи. Ошон үчүн башым өткөн окуяларды айтып кетейин дедим. Негизи эле канча күчтүү болсоң, ошончо артында көрө албастар көп болот экен да. Ошон үчүн өткөндө көрдүңүздөрбү, быйыл, 24-жылы сел жүрдү Кыргызстанда. Болбогон, башка ойго келбеген нерсенин баары жүрүп кетти го. Сел жүрдү, жер титиреди, бороондор катуу болду, вулкандар. Мындай нерселер болчу эмес эле го негизи, өмүрүндө. Канча нерселер кымбаттап кетти, канча нерселер өзгөрүлүп кетти, заман өзгөргөнгө. Ошон үчүн бул жашоодо бирибизди сыйлашып өтөлүк, түбөлүк жашоо эмес. Эми ажалым келгендер ал кете берет машина менен. Мондай бирибизди кырып өлтүргөн болбойт да. Кыйын болсоңор тет жакка барып согушпайсыңар да, Украинада ызычуулар болот. Мекендештерибизди да ушул жактан бас мушташка урушка чыккыла деп баарын тең кармап кетип атыптыр, тияктагылар. Москвадагыларчы. Кыйын болсоңор Тажикстанга барбайсыңарбы? Буяктан көрсөтпөйчү күчүңөрдү. Буяктан алар жардам беришпейсиңерби? Алакандай кыргыз болуп 7 миллион эле кыргызбыз го ашып кетсе. Тет жакта Кытай, Индиядай болуп 1,5 миллиард, 1 миллиард болсо бир жөн го. Бирибизди жаңы эле көбөйүп келаткан санаа ушинтип бирибизди кырып бүтүрөбүзбү? Болбойт да мындай концерт, туурабы? Ошон үчүн ынтымакка келелик. Бул өмүр кыска, 1000 жыл жашабайбыз. Кудай жаратат, ар бирөөнүн убакыт берет, канча жаш жашайсың өзүң билесиң. Канча жашайсың, ал Кудай берет да, ошо убакыт минутанычы. Ошон үчүн бирибиз сыйлашып өтөлүк. Мындай Садыр Жапар, Камчыбек Ташиев, дуктан түшпөңүз, ушундайлар менен терип жоготуңуздар. Булар киного же рингке көрсөтүш керек, мына көчөдө модадан кеткен болду. Бул жашоо өмүр кыска дейт, ошон үчүн сыйлашып өтөлүк. Тиги дүйнөгө баргандан кийин тозокко түшүп, ушулардын баары жооп берет да, моундай жаман каргыш тилеп, бирөөгө өлүм тилегендерчи. Өздөрүнүн өмүрүн тилесин дегендей. Ошон үчүн тынччылык болсун Кыргызстанда. Жолукканча мен Зак күчмен.